Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, сиздер менен биз жаңы сабагыбызды баштайбыз. Бул жаңы сабагыбыз бул аннахи тууралуу болот. Билесиздер, биз сиздер менен өткөн сабакта буйрук берүү этишин өткөнбүз. Бүгүн биз ошону буйрукту кантип кайтарабыз, ошол тууралуу өтөбүз. Мисалы үчүн биз өткөнкү жанагыда кыл деп буйрук берген болсок, бүгүнкү сабакта кантип арабча кылба деп буйрук берүүнү үйрөнөбүз. Эми караңыздар, биз өткөн сабакта мынакей ал-амр буйрук беришти үйрөнгөнбүз. Икра ад-дарса, сабакты окуу, ифтахил баба, эшикти ач депчи. Эми бүгүн биз ошол окуба, ачпа деп буйрук беришти үйрөнөбүз, кайтарууну үйрөнөбүз. Ал кандай жол менен болот десек, ал биз фе'л мудари сыйгасын алып келебиз. Мисалы үчүн тaqra'u, бирок мухатаб формасын. Taqra'u. Сен окуп жатасың деген да бул. Эми биз шуну кантип кайтаруу кылабыз? Мындай айтканда, окуп жатат деген окуба деп айтабыз. Алдына ла нахияны алып келебиз. Буну ла нахия деп айтабыз. Ла нахия. Ла алып келип туруп, ушул фе'л мудари формасын акырын сүкүн кылып, жазым кылып коебуз. Билесиздер, жекеликте бул кылабыз? Сүкүн болот, жазым болуу аламат. Ошон үчүн сүкүн алып келип коебуз. Бул ла тaqra болуп калат. Окуба болуп калат. Эми бул жерде биз айтып атабыз. Тафтаху деп айтып атабыз. Тафтаху депчи. Сен ачасың деген фе'л мудари формасы. Эми сен ачпа деп айта турган болсок, ланы алып келебиз. Аягын кылат экенбиз? Сүкүн кылат экенбиз. Ла тафтах болуп калат. Түшүнүктүү? Ошондо ачпа деген мааниге өтүп калат. Эми бул жактан билебиз, биз өткөнкү этиштерди деле жактары менен өткөнбүз. Мынакей түрдүү мужской, женский род формалары менен, ошолор менен байкайбыз. Бул икра деп мужской род антага дегенбиз? Икра болот дегенбиз. Ошо антага болот экен? Ол ла тaqra болот экен. Эми ифтахи деп бул женский род, антиники. Аннахиси болот экен? Ла тафтахи болот экен. Эми уктуба деп айтканбыз, антуманыкын. Ла тактуба болот экен. Бул жерде нун түшүп калат. Анткени аф'алу хамса бизде 5 этиш бар. Ошолор жазым болгондо болуп калат? Нундары түшүп калат. Ал 5 этиш белгилүү, яктубани, тактубани, тактубина, яктубуна, тактубуна. Мына ошол 5 этиште болуп калат? Нундары жазым болгондо түшүп калат. Ла бул жазым кылат. Түшүнүктүү? Ижлису хуна. Антумга келдик. Антумга. Силер дегенге. Силерге ижлису деп айтканбыз, ваул жамаа уланат деп айтканбыз өткөн сабакта. Амры хадырга буйрук берген. Эми ла нахия келгендиктен болуп калат? Ла таджлису болуп калат. Ла таджлису хуна. Ижлису хуна бул жерге отургула. Ла таджлису хуна бул жерге отурбагыла. Удхулна саффа. Нуни нисфа деп атаганбыз. Нуни нисфа аялдарга келе турган. Антуннанын белгиси. Антуннаныкы эле. Эми ушул нахи боло турган болсо, ла тадхулна саффа болуп калат. Ошол эле нунун нисфа кылынат? Уланат бул жака. Мына ушундай сабак бүгүнкү өтө турган сабагыбыз. Буну нахи деп коет. Ал эми ланы ла нахия деп атайбыз. Мурда кыл деп үйрөнгөн болсок, мурданкы 20-сабакта, бүгүнкү сабагыбызда кылба деп айтышты үйрөндүк. Эми бул жерде сиздер көнүгүүлөрдү иштеп чыгасыздар. Көрдүңүздөр. Бул жерде ошол сүйлөмгө буйрук этиштер келген. Ал буйрук этиштерин силер кыласыздар? Танууга, кайтарууга кыласыздар? Иштетесиздер. Бул жерде деле мына ошол контекстке жараша кыласыздар? Бул жака буйрук этиштерин коесуздар.
Эми аннафи билейса. Бул биз танууну, кайтарууну үйрөндүк. Эмне менен? Этиш менен. Эми нафи деген нерсе бар. Тануу. Biz bir ысымды биз этишти эмес, кандайдыр бир ысымды таанышыбыз керек болуп атат. Аны кантебиз дегенде бизге лайса жардамга келет. Лайса менен болот. Айтайлы фиссофи мукайяфун деп айтып атабыз. Класста кондиционер бар деп атабыз. Эми класста кондиционер жок деп кантип айтабыз десек, лайсаны алып келип коебуз. Лайса фиссофи мукайяфун. Инди хасубун, менде компьютер бар. Лайса инди хасубун, менде компьютер жок. Маи нукудун, менде акча бар. Лайса маи нукуд, менде акча жок. Муну ушундай түрдө не кылабыз, колдонобуз. Бул лайса темасы куда каласа бир грамматикалык темаларда кененирээк түшүнүп талкуулайбыз. Бул жерде билип турушубуз керек болгону азыр мына ушундай форма менен айтабыз. Ол жерде көнүгүүлөрдү не кылып чыксаңыздар болот. İştep, машыгып чыксаңыздар болот. Аллахым берекесин берсин.